Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Сиз Садыкам Китабовна иште берилет. Азыр Жумгал мырза чыгат табекы. Жок, бул жерде экинчи окууда болгон үчүн баяндама менде болду. Суроолорго эгерде берсеңиздер болот. Мен өткөндө биринчи окууда айттым эле да, ошол 14-беренедеги сексот деген түшүнүк да, ошол. Ушундай деген түшүнүк десем ооба деген жоопту алгам. Бул баягы стукачтар да. Түшүнүктүү болуш үчүн айтып атканым. Мына ошол жерде мен сурадым эле да. Аларды социалдык жактан, укуктук жактан коргоо кепилдиктерин улуттук кызмат өзүнө алып атат да. Мыйзамдарга ылайык. Ошолор кайсы мыйзамдарда көрсөтүлгөн? Закон об органах национальной безопасности ичинде ошо мыйзамда каралган. Алардын укуктары бирдей болобу, макамдары? Социальный тарабынан дагы укуктары да ошол жерде каралган. Жок, ошолордун укуктары силердин укугуңар менен бирдей болобу? Жок, ал өзгөчө внутриведомственный документ менен болот, инструкция. Бул жерде мыйзам деп атпайбы? Мыйзамда да каралган. Ошо кайсы мыйзамда каралган? ОНБ. Мамлекеттик закон об органах безопасности. Ошолорду силер кандай кызматкер деп эсептейсиңер? Жалпы эл го аларды стукач, сексот катарында билет. Силер кандай деп атайсыңар аларды? Булар эми добровольный основада өздөрү жардам берет да. Жок, түшүнүктүү, алар көп. Аталган ар кайсы ведомство өзгөчө атаса болот. Кантип атайсыңар? Ошолорду мыйзамда кантип коргойсуңар кийин? Бул сексот болгон деп колдойсуңарбы? Анын макамы кандай белгиленет? Жок, эми аттар ар кандай берилиши мүмкүн. Билем, мен түшүнөм, ар кандай берилиши мүмкүн. Добровольные помощники деп койсок деле болот. По-разному пишется. Мен Жумгал мырза, мен түшүнүп атам аны. Бирок силер баягы кайманат берген аттар менен аларды коргой албайсыңар да кийин мыйзам менен. Силер кайманат бересиңер да. Түшүндүрүп берет. Саламатсызбы, уруксатпы? Мыйзамда алар лица Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. ГКМБнын кызматкери Элгандиев Нурлан, юрист. Мыйзамда алар лица, оказывающие содействие органам национальной безопасности деп каралган. Жок, каралган. Силер социалдык коргоону кантип жүргүзөсүңөр деп атам мен. Келишим түзүлөт, ошо келишимде баардык нерселер жазылат да. Жабык түзүлөт келишим. Ооба. Алар сыртка чыкпайт. Жок, чыкпайт. Сыр мөөнөтү канча алардык? Аякта купия да аларчы. Ошо канча? Сыр мөөнөтү канча? Аякта жазылбайт алар. Урматтуу кесиптештер, бизде ушундай окуя болгон. Коопсуздук кызматынын ушул тизмеси чыгып кеткен. Көрсө президенттер да сексот болгон экен, депутаттардын арасында толгон токойлору бар экен, стукачтар. Алар корголдубу? Социалдык жактан ушундай болуп. Мен эмнеге сурап атам? Бул консервативдүү мыйзам, урматтуу кесиптештер. Консервативдүү мыйзам, консервативдүү түрдө калганы жакшы. Себеп бул биринчи алгач калганда эгемен өлкө болгонубузда биз 97-жылы кабыл алганбыз. Жаңылбасам. Туурабы? Андан кийин бир гана өзгөртүү киргизилген. Эки өзгөртүү киргизилген бир жылда. Ал 2011-жылдарында. Бая оодарыш болуп кетип, анан келип, түшүнүк башкача пайда болуп, дагы күчөтөбүз деген максатта ошол 2011-жылы 2 жолу өзгөртүү киргизилген. Бул абдан консервативдүү мыйзам болуш керек. Мен бекер сурап аткан жокмун. Себеби алардын социалдык макамы макул, силер атын чыгарбагыла. Мыйзамдарда белгиленет деп жазып атасыңар, ошо кайсы мыйзамда кандай деген ат менен белгилейт экенсиңер, ушул кызык болуп атат да. Жооп бере албайсыздар. Жооп бере албайт, себеби булар да билбейт да. Себеп өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Бул түшүнүк менен кетип кала турган түшүнүк бул. Мыйзам карабайт бул жерде. Жумгал мырзанын эсинде болсо керек. Жанагы бир топ кишилердин аттары менен чыгып кеткен да, эсиңизде бар да? Я. Каймана аттар чыгып кеткен да. Андай болушу мүмкүн эмес.
Андай, мен айтып берейинби азыр кимдин аттары кимде эмне экендигин? Может бул фейк катары бирөө чыгарып койгон. Анда фейк деген жок эле. Азыркыдай гүлдөгөн эмес фейк. Азыр фейктердин заманы. Азыр фейктин бийлиги. 97-98 жылдарында кайдагы фейк? Анда адамдарда авир, иман, инсап деген түшүнүк бар эле. Бизде андай маалымат жок экен. Вот ошол жок дейсиздер. Ошондуктан мен сурап атам. Анткени алар аябай жашынуу эме болот, ал сведения. Илгери ошондой болгон, Жумгал мырза. Илгери ошондой болгон. Азыр мен кызматташам деп эле ачык эле айтышат, көкүрөк кагып эле. Биз билебиз кимдер кызматташып жүргөнүн. Ошолор дагы ошол социалдык жактан коргоого алынганбы деп сурап атам. Эгер алынган болсо, ошо кайсы мыйзамда каралган социалдык коргонуулары деп. Атай аласыңарбы ошол бир мыйзамды? Жок дегенде ошол кайсы мыйзам менен кандай учурда кимдерге кандай корголуу кепилдиктер берилген деп ошол. Кеп ошону сурап атам. Урматтуу депутат, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери Мурат Улуулан юристмин. Бул мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамында бул аракеттеги мыйзамда да көрсөтүлгөн, мамлекеттик күзөт органына көмөк көрсөткөн адамдар деп көрсөтүлгөн. То есть бул аракеттеги мыйзамда да бар мындай норма, и биз мыйзам долбоорунда да көрсөтүп атабыз ушул эле нормаларды. Бул жакта сиз айткандай багыл социалдык укуктары, милдеттери бул Кыргыз Республикасынын контур чалгындоо иши жөнүндө мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзамдарында каралган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын оперативно-розыскной деятельности деген мыйзамында дагы көрсөтүлгөн да, укуктары, милдеттери жана социалдык тараптан коргоо боюнча кепилдиктери ошол мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Мен сиздин даражаңызды билбейт экенмин, ким деп кайрылышымды билбейм. Контур чалгындоо боюнча маселе жок ал жерде. Ал жерде агенттер болот. Алар мыйзамдуу түрдө иштешет. Алар элчиликтердин чатырынын астында иштегендери бар, легалдуу, легалсыздары бар. Мен айтып атканым, жанакы силер деле билип турасыңар, эми айта албай атасыңар, мен деле түшүнүп турам. Мен стукаштар жөнүндө айтып атам. Мындай түшүнүктүүрөөк кылып айтайынчы, Жумгал мырза. Стукачтар жөнүндө айтып атам да мен. Адахан Кемсебаевич, бизде азыр ачык эме болуп атпайбы? Бизге отдельно алып келип көргөзүп кетели эмени, маалыматтычы. Ошо гарантиялар боюнча. Бул лица, оказывающие на добровольной основе деген бул общий понятие да. А ичинен категорияларды бөлүнүп атат, сиз айткандай. Туура. Аны менен контур чалгындоонун кызматкерлерин алмаштырбаш керек. Алар расмий. Алар кызматкер, алар легалдуу, легалсыздары бар, бирок жабык. А мен айтып аткам, мына жарандардын ичинен силер тартып атпайсыңарбы? Студенттердин арасынан тартып алып атасыңар. Депутаттардын арасынан тартып аласыңар. Бир нерсеге илесиңер да илип аласыңар. Алардын социалдык кепилдиктери кандай деп атам да мен. Рахмат, кийинки сөз Адахан Кемсебаевичке берилет. Бул суроо эмес, сизге сунуш. Мыйзамды ким даярдаган? Мыйзамды атайын жумуш топ иштеген биздин министрликтин ичинде. Жетекчи ким? Ким жоопкерчиликти алган? Тагыраак болушуну биздин алса жооп берип койсо уруксат берсеңиз, Мыйзам долбоорун Кечирмеңиз, өзүңүздү тааныштырып анан жооп бериңиз. полковник Абдраев Дастан Асимович жарандык коргоонун жаатында адистер даярдоо жана кайрылдоо борборунун контролчусу. Бул мыйзам долбоору ушу инвентаризация ишларынын алкагында министрликтин комиссиясы тарабынан даярдалган. Жакшы, даярдаса мындай кылышыңар керек да, сиздер жетекчисиздер да. Ушуну окудуңуз да, сиз. Сиз министрдин орун басарысызбы? Ооба, мен орун басармын. Окудуңуз да. Мыйзамды окуп чыктым. Түшүндүңүз да баардык беренелерин, Түшүнбөгөн жер калган жок да? Түшүндүк. Түшүнбөгөн жер калган жокпу? Эми кээ бир жанагы токтомго ссылкаган жерлер бар, ал жерден токтом менен белгиленет да калган аракеттер. Превентивдүү дегенди кандай түшүндүңүз анда? Түшүнсөңүз. Мен атайын сурап атам сиздерден, ким жооптуу болду, ким даярдады деп.
Муну жөнөкөй кыргыз жарандагы окуган түшүнүш керек да. Сиз айтыңызчы, превентивдүү дегенди кандай түшүнөсүз? Бул жана превентивдүү алдын алуу иш чаралар деп жазылып турат. Ошону кыргызча эмне дейт? Бул ошо алдын алуу иш чаралары. Ошентсе болбойбу, окшошпойбу? Орусчадан түз жазылып калыптыр да. Көчүрүп алдык дейсиңерби? Жазылып калыптыр эмес. Бирөө жазды да муну, кагазга өзү эле секирип жазылып калбайт да. Урматтуу Атамким Самаевич, бул мурунтан келаткан ушул сөзчү, ошо боюнча калып кетиптир, эске алабыз сөз. 30 жылдан бери оңдолбой атса, азыр оңдоп атпайсыңар, оңдобойсуңар силер. Эске алабыз. Эске алгыла кийинкисинде. Экинчиден, зона деген эмне бул? Не деген? Зона. Зона аймак да, аймак. Аны эмнеге анан зона деп атасыңар? Зона ар түрдүү болот да. Же популярдуу сөзбү бул зона деген? Функцияларды аткаруучу деген бул ким? Мына экинчи беренеде туруп атат. Экинчи беренеге өтө өзүңүз катуу баса белгилеп басым жасадыңыз. Бул кандай функциялар болот? Бир сөз менен айтканда, урматтуу министрдин орун басары, мыйзамды жазганда силер өзүңөр биринчи кезекте өзүңөр түшүнгүлөчү. Калкты мындай коюп коелу. Өзүңөр түшүнгөндөй кылып алып келгилечи, мындай. Мына сүйлөмдөрдү карагылачы. Бул сүйлөмдү мындай бир жашыраак депутаттар айтабы десем, булар айтпагандан мен өзүмө деле көкүрөгүмө көк таштай тийди, ушуну айта беришчи. Бир сүйлөмдү окуп көрбөйсүңөрбү? Кандай болот экен бул? Кыргыз баласы эмне деп түшүнөт экен ушуну? Мына карагылачы. Кыргыз Республикасынын башкаруу органдары, мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелеринин жана ыктыярдуу уюмдарынын күчтөрү жана бирикмелеринин жана ыктыярдуу уюмдарынын күчтөрү жана каражаттары, элементтери болуп эсептелген тынчтык жана согуш мезгилинде Кыргыз Республикасынын калкынын үтүрү жок эле кетип бартам да мен. Муну ким түшүнөт, айланайын? Кандай деп түшүнөт? Кайсы ким түшүнөт ушуну? Атамким Самаевич, буну эске алабыз, бул техникалык моменттер экен. Сөз эске алып оңдойбуз. Платформа деген эмне? Платформа бул тараптардын, түзүмдөрдүн жана секторлордун коомдук катышуусу менен түзүлгөн бир система, түзүм. Платформа дегенби? Анын ичинде пландар каралган. Кыргызча эмне дейт ушуну? Мындай айтып көрсөңүз. Платформа кыргызчасы жок. Ниет десе болбойбу? Тилек Тилек десе болбойбу? Иш-чара десе болбойбу? Иш-чара тутуму десе болбойбу? Иш-чаралардын тутуму деп койсок болбойбу? Эмнеге болбойт ушул? Муну караңызчы эми. Жарандык коргоонуунун мамлекеттик тутуму өзүнө Кыргыз Республикасынын кырсыктын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформасын камтыйт. Кайсы кыргыз түшүндү муну? Айтып бербей, көрсөткүлөчү мага. Не деген сөз бул? Эмне деген сүйлөм болду? Кандай сүйлөм бул? Мыйзам деген так кыска даана болуш керек да. Мен сунушум. Эске алабыз. Идеологиясын, негизги концепциясы туура бул маселеде жок. Бирок ар бир мыйзам окуп атканда, окуп аткан киши түшүнгөндөй болуш керек. Муну экөөбүз эмес, айылдагы адамдар да түшүнүш керек. Айылдагы адамдар эмес, биз түшүнбөй атабыз. Адис сиз түшүнбөй атасыздар. Туура, эске Сиз алабыз. өзүңүз түшүндүрүп бере албай атасыз, Ушуну эске алгыла. Кийинки экинчи окууга келгенде ушуну карап көрүңүздөр. Сөз эске алабыз. Атамким Самаевичке берилет. Урматтуу кесиптештер, ушул мезгилге чейин мен жана түшкө чейин эле айттым эле, өкмөттү ушу мыйзам долбоорлорун колдоо боюнча бүтүн Кыргызстан мыйзамдарды жакшыртуу гана позициясында сын пикир айтып келет. Мыйзамдарды колдоо боюнча бизде эч кандай маселе жок деп. Мына ушуга далил катары айтайын. Бирок кредит деген жерде, карыз деген жерде биз караманча каршы турабыз. Бул бюджетти колдоого деп айтылып аткан кредит. А сиздер билесиздер, урматтуу кесиптештер, бюджетти колдоого келген акча кайра чыкпайт. Бул кетет. Мына программасында турат, пенсияны көтөрүү үчүн жана айлык акыларын көтөрүү үчүн 30%га чейин көтөрүү үчүн деп. Мындай кылбайлыбы, Руслан мырза, өткөндө айттым эле, дагы айталайм.
Биз кыргыз элибизге кайрылбайлыбы? Ушул небере чеберелердин атынан бүгүн пенсия алганыбызды токтотолу десе, биздин абышкалар макул дейт. Биз ошол небере чеберелердин эсебинен бүгүн тайраңдап жашаганды токтотолу десек, алар макул дейт. Ушу карыз алганды токтотпойсуңарбы? Мен түшүнбөй калдым. Өткөндө эле чоң залга келип, Акыл Жапаровду карап отурсаң, айланайын, тимелек космоско чыгып баратабыз, бизди токтотор киши жок болуп атат. Бүт баягы эмнесин көрсөтүп берди, динамикасын. Канчага өсүп атканыбыз. Бул кандай бул? Кагазда аябай катуу өсүп атасыңар. Анан улам казынабызды колдоого деп карыз сурап атасыңар. Бул не деген? Түшүнбөйм логиканы. Алахан Кимсанбаевич, бюджеттик колдоо боюнча бул быйыл эле келген жок. Бул деген 92-жылдан бери эле бюджеттик колдоо алынып атат. Буга чейин депутаттар баардыгы эле колдоп жүрүшкөн. Себеп дегенде бюджеттик колдоонун тармактары болуш керек. Себеп дегенде сиз айтып атпайсызбы, кредитти албаш керекпиз. Кредитти менин оюмча алыш керекпиз. Карыз албаш керек дейм мен, кредит эмес, карыз. Жок, кредит деп айттыңыз. Алахан Кимсанбаевич, болсо баягы улуп атат, эл угуп атат, сиз дагы карап көрсөңүз болот, сиз кредит деп айттыңыз. Карыз. Бирок кредитти алыш керекпиз. Алахан Кимсанбаевич, кредитти деген алып туруп, ушул натыйжалуулугун, эффективдүүлүгүн караш керекпиз. Себеп дегенде биз ушул экономиканы өстүрүш үчүн кредит менен эле өстүрөбүз. Өзүбүздүн биздин баягы кум-төр болобу, биздин природный ресурсы ошолор менен өстүрүш керекпиз. Экономика менен, IT технологиялар менен өстүрүш керекпиз. Кредитти алып туруп, мунун мультипликативдик эффект деген өзүңүз билесиз. Билбесеңиз, бул жалпы маалыматтар боюнча 1 сом салып туруп, 3 сом, 5 сом келгендей болсун. Ошого биз өндүрүшкө, Алахан Кимсанбаевич, биз деген себеп дегенде сиз кредитке албаш керекпиз дейт. Өнүккөн мамлекетте сөзгө жармашпадайын, мындай кылчы. Жок, мен бир токто, айттың, түшүндүм. Мен айтып атам, казынаны колдоого карыз деп жазып атасыңар. Казынаны колдоого. Мен казынага келген акча кайра кайтпайт деп атам мен. Кредит деп сөз мындай бир илинип кетсе керек да тилиме. Силер карыз алып атасыңар. Ушу карыз алганды токтотпойсуңарбы деп атам мен. Небере чеберлердин эсебинен бүгүн тайраңдап жашаганды токтотпойлубу? Мына жерде жазып атпайсыңарбы силер? Социалдык жактан калкты коргоону күчөтүшүбүз керек. Ал үчүн 22 миллион доллар керек деп атасыңар. Урматтуу кесиптештер, бүгүн ушундай саясат жүрүп атат. Бир канча күндүк, канча жылдык мөөнөтүм калды, карызды ала берейин, элге жакшы көрүнө берейин, айлыгын көтөрө берейин, пенсиясын көтөрө берейин. Андан кийин мен кеткенден кийин сууга чөгүп кетсең дагы баары бир деген принцип кетип баратат. Идеология ошондой болуп калды. После меня хоть потоп деген. Сиз айтыңызчы, соңку биз жогорку кеңеш жумушту баштаганыбыздан баштап, ушул 10 айдын ичинде канча карыз алдык? Карызыбыздын алганыбыз 11 миллиардтан ашык, 12 миллиард долларга чейин. Анын ичинен 7,5 миллиардка жакын кредит болчу, калгандары грант. Андан башка сиз айтылган баягы биз кредит деп алып атпайсызбы, Алахан Кимсанбаевич? Жок, сиз соңку 10 айда айтыңызчы, канча карыз алдык биз? Ошол 11,5 миллиардка жакын. Ал эми бюджеттик колдоо боюнча, бюджеттик колдоого 1 миллиард 889 миллион доллар США алынды. Акш доллары. Анын 1 миллиард, Алахан Кимсанбаевич, 1 миллиардты грант, 813 миллион доллары кредиттик колдоо. Бул ошондо 813 миллион бул деген кредит. Калгандары 1 миллиардтан ашык бул грант алынган. Анан сиз айтып атпайсызбы, биз албаш керекпиз кредит менен баягы карыз болобу? 50 миллион Азия өнүктүрүү банкы азыр жарымын кредит катары, жарымын грант катары берилип атат. Буга чейин дүйнөлүк банктар Руслан. Алахан Кимсанбаевич, мен ошо эми коом карап турат, ушуну айтыш керекпиз, айтып бериш керекпиз. Коомго силерде КТРиңар бар, айта бересиңер, эртеден кечке сайрап атасыңар КТР менен ЛТРден. Жетишесиңер силер сайрап. Мына жерде жок дегенде калп сүйлөбөсүңөр дейм да мен. Мына жерде жок дегенде ошол жерде калп айтпасаңар. Мына кесиптештердин эсинде бар. Ар бир
карыз алган сайын бармагыбызды басып, колубузду көтөрүп колдоп берип атабыз. Мен теңизден тескери каршы чыгып атам. Азыр дагы башты айландырып, момча миллиард жок. 10 айдын ичинде эле биз канча карыз алдык? 10 айдын ичинде сиз бюджеттик колдоону сурап атасыздар. Ооба. Бюджеттик колдоо боюнча сиз билесиз 80 миллион баягы ИФСР боюнча биз келгенбиз, сизден өткөнбүз. Андан башка мына 50 миллион Азия өнүктүрүү банкынан биз бул экономиканы диверсификациялоо, анан 50 миллион бул. Бардыгы мына 180 миллион Адахан Кимсан 180 миллион, 50 миллиону грант. 180 миллион, 50 миллиону грант. Ошондо сом менен айткылачы. Эми сом менен Силер түндө 3-тө тургузса да айтышыңар керек да. Жок, сом менен эметкенде 15 миллиард сомго жакын да. Карыз алдык. Карыз алып атабыз, бирок муну карыз алып туруп өнүктүрүүгө берип атабыз. Жок. Жок, Адахан Кимсабаевич, муну өнүктүрүүгө берип атабыз. Ушуну баягы бөлүштүрүп коебузса. Эми Руслан мырза, кандай деп айтпагыла, кагаз деген кагаз. Мен кече эле 50 миллион долларыңар боюнча дагы айттым эле. Ушу бизге Америкадан келип, кыргыз мектептин окуу куралдарын ошолор жазып береби бизге. Аларга очойгон айлык коюп атасыңар 20 000 доллардан деп. Кийин кайра өткөрүп кеткен турбайбы? Ушул өткөн жокпу? Мен ушундай деп уктум. Ушундай карыздардын бизге кажети барбы деген маселе кетип бартат. 2 жылдын ичинде канча карыз алдык кыргыз? Кайда жумшадык? Кайсы өндүрүш пайда болду? Не деген завод пайда болду? Ге ушул жөнүндө кетип барды. Мультипликативдүү эффект дегенди мага Руслан мырза, сиз мектепте окуп жүргөндө дагы каржы министрлери ушул жерде туруп бизге окутуп келген. Биз аны аябай жакшы билебиз. Алардын айтканы боюнча жашаганыбызда азыр биз кеминде дүйнөнүн 15 өнүккөн өлкөсүнө кирип кетмекпиз. Мен кесиптештерге гана кайрылам, силерге кайрыла турган пикирим жок, пикирим өзүм сунушумда айттым. Урматтуу кесиптештер, биз кийинки муундун алдында жүзүбүз кызарбасын. Биз ушу карыз алганды токтотолу. Мен караманча каршы болом, каршы добуш берем. Рахмат. Бул сат болсо. Аталган мыйзам азыр бюджет комитетинде макулдашылдыбы? Макулдашылдыбы? Андан кийин бизге макулдашууга келип атат. Урматтуу депутаттар, сунушуңуздарды айтсаңыздар болот. Сунуш айтса дагы, пикир айтса дагы баары бир азчылыкта калып кала берет экен. Сиздердин да убактыңыздарды албайм, өзүмдүн да убактымды албайм. Баары бир колдоого ээ болуп кетет. Мен караманча каршымын мындай позицияларга. Колубузга бере коюп, күн тартибине киргизе коюп, анан кабыл алдыра коюп. Бул жакшы эмес бир адат пайда болуп калды. Мен башында айттым эле, негизи өзү күн тартибине киргизбеш керек мындай маселени. Бүгүн алып келип эле ушуну карап бергиле деген күн тартибине киргизбеш керек Улан Бердибаевич. Мына ушул сиздин алдыңыздагы отурган жигит бир жерден чекилик кетирип коюп, бүтүндөй баары мындай патовый ситуацияда турат азыр. Ал жигит дагы башында айтыш керек эле, Чыңгыз Айдарбеков. Биздин колубузда документтер жок, регламентти одоно түрдө буза албайм, жыйын бүгүн болбойт деп туруп кетиш керек эле. Мына ушундай позицияга барыш керек эле. Сиз дагы Улан мырза, мен ушуну айтам сизге. Регламент бузулуп атат. Булардын кагаздары эң кеч дегенде бизге жума күнү келиш керек. Туура. Мына азыр биз келгенден кийин мына колдобой кайда барат элең деп алдыңа таштап коюп кетип бартат. Себеби билет да баары бир колдоого ээ болорун билишет да. Бизге жасалган мамилеге өзүбүз татыктуу болуп атабыз. Ушул нерсеге токтотушубуз керекпиз. Менин пикирим ушундай. Бул жерде урматтуу депутаттар, туура айтасыздар. Адахан Кимсанбаевич, бул аталган мыйзам долбоору боюнча өкмөттүн өкүлүнө дагы мен айттым. Мындан кийин депутаттарга күнүнө ошол каралып аткан саатта киргизе калып, андай нерсени практикаңарды токтоткула. Андай практикаңарды токтоткула. Чолпон Алыйна. Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, азыр ушул жерде өкмөттүн өкүлү отурат, президенттин өкүлү отурат, зам министр турат. Bundan кийин ушундай маселелерди бүгүн алып келе калып эле азыр колдоп бергиле дегенди bundan кийин таштайбыз. Bundan кийин эч качан мындай кылбайбыз. Жок дегенде пятница күнү киргизип коебуз.
кийинки карала турган комитетке десеңер мен азыр колдоп берем. Эгер жок, азыр эле ушул нерсени мен ушундай кылып эле кете беребиз десеңер, анда колдой албай калабыз. Сөз берип койгула? Руслан Сатылганович, мындай суроо да сиздерге. Мына бул жерде комитет, министрлер кабинетинин төрагасы 20 октябрда жазып атат. Бүгүн 24-ү. Эмне үчүн ошол жерден регистрация болгондон кийин эле так алып келип туруп, ошол 5-күнгө туура келет экен, депутаттарга таркатып бербедиңиздер материалды. Келип анан кийин депутаттарды кыйнайсыңар. Бир окууда болсо да макул, азыр 3 окууда деп кыйнап атасыңар. Биринчиден 3 окуунун өзүнүн эрежеси бар. Жок дегенде 5 фракциянын чечими керек. Тийиштүү комитеттердин баягы кароого милдеттүү болгон комитеттердин чечимдери керек. Алардын бирөө да жок. Бирөө да жок алардын. Улан мырза, бүгүн биринчи иш күнүңүз сиздин. Ийгилик каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Сиз принцибиңизде туруңуз. Биздин комитеттин жүзүбүз, депутаттардын жүзү регламент. Коргоочусу дагы Аллахтан кийин, жараткандан кийинки коргоочу бул регламент. Биз бузуп атабыз. Бул жакшы эмес процедурага баратабыз. Муну токтотушубуз керекпиз. Анан Чолпон айы менелик мээрим менен айтып атпайбы? Айнын айындар бүгүн убада берип койгула, кийин жасабайсыңар деп. Жасай берет Чолпон айым. Токтотушубуз керек. Урматтуу депутаттар, мен сунуш берет элем. Эмки отурумду карайлы деп. Акунте кечиккенге байланыштуу эмки отурумду карайлы сунуш берет элем. Сунушумду колдоп коюңуздар. Урматтуу депутаттар, Улан Белбеевич, сөз берсеңиз, бул акчаны биз Баткен областына каржылайбыз деген ойдобуз. Азыр ошо бизге акча керек болуп атат. Ушунун 3 миллиардын ошол жерге берип атабыз. 1 миллиард 300 бала саруу ГЭСти курууга акча каржыланат. Ошол үчүн колдоп бериңиздерди суранабыз. Руслан Сатылганович, мааниликке берип атабыз, зарылыкка берип, эртерээк бербейсиңер бизге документтерин. Эмнеге бүгүн берип атасыңар? Биз 4-күнү киргизгенбиз. Киргизген бербейт беле эч ким, берген жокпуз эч ким. Мына бүгүн алдыга койдуңар банар. Туурабы? Берге келгенде отургандан кийин алып атпайбызбы? Азыр сурап. Сурабагыла. Мындай кылчы. 3 миллиард Баткенге берип атасыңар, э? Капиталдык салымдар аркылуу да. Казинодон канча таптыңар? Казинону айта албайт экем, ал деген биздин налоговый органдар. Тездетип алып бергиле деп олтуруп, ушул жерден кабыл алдырдыңар. Канча таптыңар? Акылбек Жапаровдун айткан суммасы канча эле? Жок, казино боюнча билбейт экенмин мен. Эми караңыз, ошондо мен эскертип коеюн. Урматтуу кесиптештер, биз баарыбыз кыргызбыз. Биз мусулманбыз. Акылбек Жапаровдун айткан суммасы боюнча кете берип, жараткан арам нерсени башка жактан чыгарып салат деп сүйлөдүм эле мен. Силер 10 жылда дагы 3 миллиард сом таба албайсыңар ошо казино кумар менен. Бирок жараткандын буйругу менен 4 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде 3 миллиард чыгаша кылып койду. Качан болду эле ушул ысык көлдө? Июнь айында жарым метр кар жаап, мал жанын баарын жут болуш. Мына ушул сиздерге далил. Мыйзамсыз жолго барбагыла. Мен айттым эле, башка жактан Кудай сактасын чыгашаны чыгарып коет деп. Аны эсептегилби? Кумардан түшкөн, арамдан келген акчалардын эсебине кызыкпагыла деп сүйлөдүк эле парламентте. Аллах өзү сактаган болсун. Бирок Баткенди бетке тутуп эле, муну менен көп эксплуатация жасабагыла. Бир жумада эч нерсе өзгөрүп кетпейт, бирок мыйзамды бузуп кабыл алып бергиле. Болгондо дагы 3 окуудан так мүмкүнчүлүк жок кабыл алганга. Биринчи окуудан да мүмкүнчүлүк жок азыр. Мыйзамсыз. Биз дагы Баткен дегенде жүрөгүбүз күйөт. Бирок аны менен силер спектакль ойнобогула. Адахан Кимсабаевич, аны ойногон жокпуз. Ушу биздин капвложение аркылуу ушу 3 миллиардты каралып атат. Элдерге айтып атабыз, сиздерге да айтып атабыз, ушуну колдоп бериңиздерди суранабыз. Урматтуу Руслан Сатылганович, макул, бул жерде депутаттар колдоп берет, бирок ошол мыйзам талаптарынын бардыгын аткарайлы. Бул жерде мына бардык фракциялардын оң корутундусу болуш керек. Азыр болгону 2 фракциянын корутундусу бар экен. Улан Бердибаевич, биринчи окуудан эле колдоп берсеңиз, экинчи окууга эмки жумада келебиз. Үчүнчү окууда билесиз да, баягы бир жумалап туруп 2 айга созулуп кетет. Ошол үчүн бир сураныч сиздерден.
Урматтуу депутаттар, биринчи окуудан концепциясын колдоп берүү боюнча кандай дейсиздер? Биринчи күнгө өздөрү айткандай мыйзамдардын талаптарына ылайык калган фракциялардын чечимдерин да колдоп берели деп сунушту айтып атат. Аны эми добуш менен өзүңүздөр баардыгыбыз чечебиз. Өзүңүз айттыңыз. Сунуш берип койдук. Сунуш бердик. Эмкиде карайлы деп. Сунушту добушка коюңуз. Колдойбуз деп эчким жок. Баарыбыз колдойбуз. Бирок ошонун баарын мыйзам аткарыш керек да. Убагында келиш керек. Колдойбуз баарыбыз эле. Азыр сунушту добуш коюңуз. Башка сунуштар жок, урматтуу депутаттар? Анда Улан Болотбековичтен сунуш түштү. Аталган мыйзам долбоорун кийинки отурумга жылдыруу боюнча сунуш түштү. Ошол сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул деген депутаттар, добуш бериңиздер. Макул. Каршы? Каршы. Урматтуу депутаттар, добуш менен чечилди. Аталган мыйзам долбоору кийинки отурумга. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.